кетип атат. Бул немечи? Ушул жагын бир караштырсаңыз. Силер канчада бир текшерип турасың ушу малдын сүттөрүн баарын боюнча? Негизи сүт жанагы чекемелерди жана ветеринар көзөмөлдөн алышат. Ветеринар көзөмөлдөн алар эме алышат, уруксат алышат. Сүткө. Андан кийин анан ошо сатканга уруксат берет. Канчасын бердиңер силер? Жок, ветеринар көзөмөл. Ветеринар. Бул мен болсо бул базарларга түшө турган болсо, базарда лаборатория ветеринар экспертиза бар. Бул Жалал Абад шаарына түшкөн болчу айтат да, ошол жерде текшерилип анан кийин сатыкка уруксат берилет. Жана сүттөргө барып атпайбы? Турусбек Батбекчи. Ошо буларга болсо немечи предписание алып бериңиздерчи, мен экономдончу ошо урукса азыр мына бүгүн чогулуштун негизинен протокол бериле. Ошол жака предписание бериле, бул санэпидемия станцияга жана ветеринарияга. Силерде ошо текшерген укуңар бар да турабы ветеринарлар? Биз болсо текшерген укугубуз жок, ал ветеринардык фитосанитар надзор текшерет. Ветеринардык фитосанитар надзор текшерет. Ал барбы? Надзор келди бияка? Надзор эмне келген жок, ким Бекболот? Фитонадзор келдиби? Мындай фитонадзордун баары тең мына эл менен элдики биякта өзүңүздөр кандай мына мал менен да отпайбы? Анан ошого Турусбек Батбекович берилет, жактан ошо бул немеге санэпидемия станция менен фитонадзорго ошол жактан болсо жана сүттүн баарын каяктан алып атат, кандай сапаттар бар деген сертификаттар менен жана немелер тиги мороженое жасап аткан баарын ошолорду биз сизден текшерип чыккыла да. Так, таза суу начар дейт. Эмне себептен начар болот бу жакта? Кеңдурбаш айттым, Кашкатарга айлы боюнча жаңы титулга киргиздик, эми баштайбыз. Ошол себептен урматтуу бүгүнкү жыйындын катчуулары, мына биз суроону кайра кайталап, ошону менен убактыбызды бир топ алып атабыз да. Ошол жактан биз берүүбүздө ар бирөөбүздөн угуп турсак, кандай суроо болсо, анан ошонун жообун алгандан кийин кайра кайталап кереги жок да. Тиги кийинки суроо. Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу областтан келген жетекчилер, Тилек Курамаевич, саламатсыздарбы? Мен Кашкеттерек айылынын тургуну Ардегер Аксакал Асанбеков Аттокур. Менин кайрылуум аз эле маалымат берилет. Мен соттордун үстүнөн азыраак маалымат билдирип коеюн деп сизге неме кылдым. Тилек Курамаевич, мен мына кызыл китепти мамлекеттин буйругунун токтомунун негизинде 2010-жылы үлүшүмө тийген менчигүүнү сатып алганмын. Бул боюнча соттошуп, мүнөсүбүздү талашып, айылдык советтин, сельсоветтин буйругунун негизинде эчтеде каттоосу жок буйрук берип койгон ошол адам менен соттошуп келейтам. 2020-жылга чейин чечилген бул сот, жогорку сотко чейин барып каралбасын, текшерилбесин. Бул мыйзамсыз деп областын прокуратурасы курсы дела, райондук прокуратурасы протест чыгарып, айылдык кеңештин союз мезгилиндеги сельсоветтин немеси мындайча айтканда, буйругу түп нускасы жок, жөн эле буйрук жазып берип койгон, ал ошону жокко чыгарган. Ал жокко чыгарылган немени 2020-жылдан 2025-жылга чейин сотко барылат. Мен үстүмөн арызданган киши кайтып Верховныйдан келет, кайтып карасыңар. Муну 3 жолду карадым. Муну 2025-жылы акырында мыйзамсыз документти күчүнө келтирип, сот чечип коюшту ошол менен соттошкон кишинин пайдасына. Бул эмне деп түшүнсө болот? Мен вообще бу жашка келип айнаңдар, балдарым мен тең немесиңер. Бу жерде отургандар да ийсиздер дагы. Мен бу чогулушка мындай көйгөйүмдү айтпай кайрылбаган жерим калбады. Эми сизди мен сизге кайрылып атканым үчүн сиз катышып турганыңыздан пайдаланып кайрылып атам. Муну Садыр Нуркожоевичке чейин жеткириш керек. Өзү көрүп турса угуп аткандыр. Мына кызыл китепти эмнеге мамлекет берет анда? Менчиктештирип, пул кетирип сатып алдым мен. Мына токтомдор баары турат. Тилек Курамаевич, мен тапшырайын бирөөгө же өзүңүз аласызбы? Азыр мына сизге соттун төрайымы турат, азыр жооп берет. Вот ошо буяк катышып турганынан, областын прокурору катышып турганынан пайдаланып мен сизге билдирип коеюн деп атам. Себеби мындай жыйын
Bul günge çeyin bolgan emes. Men Sadır Nurkocaevich ayaba ırazılık bildiremin. Mına iştin jengil degeni şu günden baştalat. Mına nerede arızdangan ellerden bölgeli meseleler kuda karşı çeçilet erten bir günden. Mına sizlerge de jengil olat işteşke. Sadır Nurkocaevich'e dağı jakşı bolat. Biz oşakar arızdan egeriz, oşakar arızdan egeriz. Al kişi tapşıran bir yaka, jerilüktü jetekçiler takat karbayt. Niye kılışım gerek aynen balam? Bu yer sizleri işlenip sayladık, prezidenti sayladık. Ona bu töremez, boluvatkanına buna bugünkü Uqtuq ata, mana az жооп berip qo'ysin, sizin hazır. Uqtuq ata, mana жооп tuğun sen mi? Ata, hem жоonu қалық, елдердің де сұраусыны қалық, ата, mana az жоонуңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышчылары. Бул иш боюнча менин билишимче 2-3 жолу жооп сотко барып, уже чечим чыккан, административдик иш болчу. Архивден чыкпай калган да бул атанын документтери. А экинчи адам ошо кийинки аныкы чыгып калган документтери. Ошол боюнча административдик соттун чечимдери жогорку сотко чейин барып күчүндө алган, 2-3 жолу каралган да жогорку сотточу. Ошо менен бүткөн. Анан жогорку соттон каралып бүткөндөн кийин биз кандай баа беребиз? Ата, мына азыр тиги сизди мына тиги облук прокурор менен сот экөө кабыл алышат азыр мына чыгып алып азыр немеден. Ошо менен аз көйгөйүңүздү айтыңыз. Как раз жана немеде Министерство юстициясында да немеси турат, тияктан тиги адвокат турат, мына үчөө силерди кабыл алат да, ошо туурасы кандай экенин ошол жактан айтып беришет сизге. Кийинки суроо. Мына ата чыгыңыз, эшикке чыгыңыз. Мына азыр как раз мына өзүлөрү чыгышат. Ата, мына прокурорго да дайындап атам мына. Assalamu alaikum. Birlikteki nemeler. Men Kaşkaterek ayılın jaktan Almalıulak degen ayılının turgunu olam. Elin esebinden iki mesele menen geldim. Birinci meselemiz bizdeki yol tuuralı. Kim neme Marlis Sırapek siz oturunuz tegi ökö açındırıp gelsin. Benim birinci meselem yol tuuralı. Bizden yolda ılay yol çağıl tөгülgөн emес. Eşekten çağıl tөгүп берген Урматтуу жыйын катышуулары, аз 1 минут. Кичине баарыбызды тынчтандырып, ошо көйгөйлөрдү укпайлыкпы? Тынчыраак. Урматтуу залдагы катышуучулар. Тынчыраак угуп коелук азыр көйгөйлөрдү. Айтыңыз. Айтыңыз. Men Berdaliyev Galbek Rahmatullayev gelgem. Eldin köygöygü menen geldim. Şu bizde birinciden yol meselesi. Yol meselesi bizde yolumuzda çağıldagı yok, nemedagı yok. Çam yoldur. Oşonga çağıl tөгүп бериңиздерди суранабыз. 2 kilometr uak neme jeri var. Anan keyin ikinci meselemiz taza su boyunca. Bizde yalan şor su içeriz. Taza su yok bizde. Oşo köygöydü çeşip berсеңиздер. Хорошо. Жол маселе боюнча эмне болду эле? Берилет. Тиле кыдырмай үчүн эме? Бул айыл өкмөтүнүн ички чарбалык жолуна кирет. Бул Алмалы булак участкасында бир 6-7 үй бар, бир 10 чукул.
Биринчи мунапыстын этабында документтештирип бергенбиз. Өткөндө да буларды мен кабыл алгам. Шагылын жасап беребиз. Жасап бересиң. Жасап беребиз. Таза суу боюнча. Телеграммач бул ошол Кышкы-Терек айылынын участкасы экен, кошо кирет булчу. Кирет, э? Ооба. Хорошо. Кийинки микрофон. Саламатсыздарбы? Кышкы айыл өкмөтүнүн тургундары, жолдош губернатор, жолдош аким жана башка иш башкаруучулар. Мен атым Чакиева Жүзүмкан, Чымчык Жар айылында жашайм. Ырыс ынтымак кооперативинин жетекчиси мен боломун. Менин кооперативимде 32 адам бар. 309 токтом негизинде 9 гектар жер алдык. Биздин кооперативде негизинен ден соолугу чектелген, мүмкүнчүлүгү чектелгендер 11-12 адам бар. Жана мектеп жашында балдары бар. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Жана турмушунан ажырашып 2-3 баласы бар тургундардын негизинде түзгөнмүн кооперативде 32 адам. Ошол 32 адамга ар бирине 30 сотук, 25 сотуктан жер бердим. 9 гектар жерди алып азыркы мезгилде. Эми менин силерге жардамыңар финансылык жактан деп сураганым жок, башка жактан сураганым жок. Мен бут тосуулар жаман көбөйдү мага. Бут тосуулар болуп атат. 2 гектар, 3 гектар алып койгондор бар экен да мурункуларчы. А мен болсо буларды ар бирине бирден берип жерди. Быйылкы жылды 2 жылга результатын мен берейин деп силердин алдыңарга келип отурам. Эмнени берейин деп? Ушуларды эктирип, шал эктирип атам азыр ушул 32 адамгачы. Бүт мүмкүн биринчи, экинчи, үчүнчү группадагы адамдар көбү. 11-12 адам бар. Анан группадагы адамдар ушу айылдагыларчы. Андан башка мүмкүнчүлүгү чектелген ошол адамдарым бар. Турмуштун шартынан күйөөсү менен ажырашып кеткен 3-4 аялым бар. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн негизинде түздүм ушул группа, ушул кооперативдичи. Азыр 30 сотуктан 25 сотуктан 32 адамга бердим. Мен атама-апама бергеним жок, ушул айылдын тургундарына бердим. Эми менин силерден жардамыңар, мен финансылык жактан жардам сурабайм. Мен силерден жардамыңар мага бир 2 жыл поддержка берсеңер, аким поддержка берсеңер, мен ушуларды иштетип, азын-олук жер таптырып берип, азын-олук өздөрүнүн дараметин кылсын деген максат менен кылдым. Биринчи максатым ушул. Мен рахмат мен айыл чарба департаментине ушул кыйынчылык менен алып берди. Бирок азырга чейин бут тосуулар болуп атат. 5 гектар, 3 гектар алып койгондор алып коебуз дегенге чейин барып атышат. Ушуга жардам бергиле. Андан башка мен 11 компания менен сүйлөштүм, лизинг компаниялар менен күзгө чейин бир трактор, бир комбайн алышка уже сүйлөштүм. Лизинг компаниялар менен. Азот маселеси боюнча, башка боюнча сүйлөшүп атам. Жогорку кеңеш министрликке Акымбековго да жаздым. Ушу маселени мага жардам эле берип койгула болду. Мен ушу эмдиги жыл ушул малда келип калсаңар, мен результатымды айтам. Рахмат. Апанын эмне маселеси болуп атат, я Дамир Садырбекович, эмне себептен тоскоолдуктар болуп атат? 2 саат сүйлөйүнчү. Мен уктум апа. Жок, уктум апа, сиз аз бияктан жооп турмагалы, апа. 309 токтом боюнча кооперативтерди колдоо деп ушу айыл чарба өнүктүрүү башкармалыгына берилет да. Азырдан бери тоскоолдук болуп аткан мурунку иштетип алып жүргөндөр тоскоолдук кылып атат дейт, ошо маалыматы боюнча. Азыр поддержка сурап атат да бизден. Азыр сиз өзүңүз көзөмөлгө алыңыз. Эмне себептен ушундай поддержка, эмнеге атайын ушундай иштейм деп атса, жанагындай багар өрөлөр жоктор болуп атса, ошолор маанитен иштеп, мына лизинг боюнча биякта мына немелер бар. Атайын ошо силерге элдик банкты, айыл банкты, жана орус өнүктүрүү фондунун баарын ала келгенбиз. Атайын силерге ошо баарын маалыматтарга кандай кредит алабыз десеңер, кандай болот, ошонун баарын биякта бар. Азыр болсо мына тиги ким элдик банк, айыл банк, российский фонд азыр мына бул апа менен чыккыла, чыгып туруп ошо апанын сунуштарын баарын уккула, мындай иштейбиз деп аткан адамдарды биз только колдошубуз керек да. Анан берки жана немесин бир жак жана мыйзамчагын карап чыккыла,
эмне себептен тоскоолдук болуп аткан деп, может тилдин да тарабында чындык бар. Ошол себептен жакшы адилеттүү чечип бергенге аракет кылыңыздар. Хорошо. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, урматтуу жетекчилер, урматтуу катышуучулар. Мен Актоо айылынан, фамилиям Абдыкаев, атым Амбашүкүр. Бир минут. Бир минут коюп турсаңыз. Анан азыр мына бияктан ошо жогоруда айтып кеткендей мына банктын баарын ала келген болчумун да. Айылдык банк, Айыл банк, Элдик банк деген российский фонд дегендерге кимге кредит керек болсо, кимге кандай насыя керек болсо, кимге кандай ошо лизинг компания керек болсо, мына азыркы үчөө чыкты го. Ошолорго барып кайрылсаңар, ошол жактан да силерге жол жобосун түшүндүрүп берет дагы, кантип жеңилдетилген нерсе менен бат алса да болот деп. Ошол себептен кандай маселеңиздер болсо, ошо атайын бүт команданы ала келген болчумун да. Рахмат. Келиңиз. Келиңиз, сиз айтасыз, Мен деле ошо эл катары көптөгөн маселелер бар. Аны бурайын эми бизде деле ошо таза суу, жанагы жол, ошондон башка маселеге бурайын. Өрчүндүк көйгөйлүү маселелер болгонубуз бизде мына айыл өкмөтүбүздө таза аймак деген бар да. Ушул ишке кирелек. Мусурду эч ким айтпай атат да. Бардыгы эле суу дейт. Жеген ичкен мусурларыбызды тазалаганга эч ким жок. Аны эч ким айтпайт. Суу дейт. Анан жол, жашоодо жол керек биринчи. Жолубузду оңдоп бере атасыңар, рахмат. Андан кемчилиги жок. Жол оңдолор менен аркасынан коолор өтүп атат, талкаланып атат, урматтуу жетекчилер. Анан кийинки маселебиз мына ушул 13 айыл өкмөт боюнча 10 айылыбыз бар. Ушуларга бир 5 айыл башчыны коюп койдуңуздар. Эконом кылган киши болупчу. Бу 5 бечара кайгана барат. Бардыгы тегеренип келип, көйгөйдүн маселенин баарын чечкен ушу айыл башчылар болот. Тегеренип келип, калтак жегенде ушулар башка кылган чуркаганда бүгүн түн жүрүп ушу маселенин баарын бизге көйгөй маселесин чечип берген ушулар. Кичине эме кылып эч жок дегенде 6 ай болсо ям болуп туруп сезон маалында ушуларга өкмөткө жардам беришиңерди суранып кетет элем. Анан эң негизгиси жана мен айта турган Садик эле биякта акимибиз айтып кетти. Проектті күтіп атат, Құда қаласа немеден жардам берет деп күтөбүз. Аныча мен көп чозбойын. Анан эң көйгөйлүү дагы бир маселе өзүнө жолдо кетип аткан көчкү да. Көч жайлоого көчөп аткан мал. Эми андан Құда эле билбесе эч ким билбейт. Касалдар кетип атат, айтып атат, шарп болуп атат, карасам болуп атат деп кетип атат. Жолдорубуз тар, Кобас бир жагынан кетип атат, мал көч бир жагынан. Ушуну өзүнүн маршрутуна салып берсеңиздер. Суранч, эң чоң суранчыбыз ушу. Малда эми мына азыр июнга чейин жайлоону көздөйт. Кайра октябрга чейин ылдыйлайт да, урматтуу жетекчилер. Жолдо чаң эми балдар мектепке бара албайт. Эми өзүңөр түшүнөсүңөр да. Анан калган маселени бизде баягы эл катары айтып кетейин. Тротуарыбыз барлыгына дагы эми жардам бересиңер деп ойлойм. Убакыт чозбойын. Рахмат. Эң негизгиси ушул эле бушу айыл өкмөткө жана аймакка кичине жардам берсеңиз мусор тазалаганга. Андан кийин жанагы эң суранчыбыз айыл өкмөткө жардам бериши жанагы айыл башчыларын көбөйтүп берсеңиз, ушу 13 айылга 5 та айыл башчысы бар да, алар жетише албайт да келер. Ушуну суранч менден рахмат келгениңиздерге. Неме теге Тилегеним, мына тротуар жөнүндө мына жигит айтты го. Биздин кыскы орто мектебинин маңдайынан бир киши жиберип бир көрүп койсоңор. Эмне боюнча? Жол боюнча. Жолду аз көрүшөт. Мектепке кире турган жерде окуучуларыбыз машинеден батпай, эптеп темир көпүрөдөн өтөт. Тротуар жок. Бекболот. Бир 2 километр жерибиз бар. Минтранстын окуучулар батпай. Хорошо, ошо барып көрүп келсин. Анан сен өзүң маалымат алып туруп мага бересиң. Теге неме боюнча, алыскы жайлоолор боюнча мен тапшырма бердим эле го бүт акимдин баарына атайынчы, ошо алыскы жайлоодун баарын жолдорун карап чыккыла деп. Ошонун исполнениесин карачы, эмнеге мында аткарылбай атат, азыр эмнеси мындай маселе көтөрүлүп атат да. Мен бул тапшырманы болсо качан бердим элем. Алыскы жайлоолордун жолдорун баарын тазалап чыккыла деп, жанагындай тиги тирмеге сыртка чыгып бараткан жолдордун баарын карап чыксын, келатканда тазалап берсин деп мен бергем тапшырманы. Ошонун исполнениесин карагыла, хорошо? Так, анан мына ким ГАИ Караматка бурулушка чейинки жерибиз өтө тар. ГАИ мен уктум ата. Баласы экен уруп кеткен. Айта албайт экенбиз. Койо албайт экенбиз. Эртеп дарылар көтөрүп ун чукпастан узунтуп атат. Жаман тар ошо жер. Кыскы орто мектебинин жолун ошо жерин тротуарын карап берет. ГАИ айыл өкмөт Минтранс үчөөңөр чыгасыңар да, ошол жакта карап чыгасыңар. Карап чыгасыңар да, анан жана неме да, бияктан болсо жол тарып атканын мен билип эле атам, көбүнчөсү ошо красный зонага кирип кеткен жерлер болуш керек, туурабы? Красный линияларга кирип кеткен жерлер болуш керек. Мына өзүбүз болсо мына туура ата туура маселени көтөрүп атат да.
Мына балдарыбызды ошол жактан бир кичине асмас жерлерин баарын ээлеп алабыз биз. Ээлеп алгандан кийин эртең бул жактан өзүбүздүн балабыз кайра өтөрүн билбей атабыз да. Ошол себептен мына жанагындай красный линия деп коет да. Ошо красный линияны баарын сактасак, ошол жерден тротуар да түшөт. Азыр мына өзүңүз айтып атасыз, аябай жолубуздун баары куугуш болуп атат депчи. Бул өзүбүздүн жана ач көздүгүбүз болуп атат да. Кичинекей жерлердин баарын ээлеп алып атабыз да. Ал жерди же ээлеп алгандан кийин ал жерде эч деле пайда жок. Жөн эле забор коюп алганбыз. Ошол себептен мына айыл өкмөт азыр ошонун баарын карап чыккыла, ГАИ кызматкери, Минтранс ошо чогуу карап чыккыла, ошо кандай тротуар салыш керек экен, ошол жактан кээ бир жерлерде болсо жанагындай буздурчу жерлер болсо ошонун баарын кырып, ошо тротуар түшкөндөй болсун. Уруксат бекен тилек кылдырмайчы. Мына жасалып аткан жолдорго тротуар каралган. Каралды эле? Тротуар бар. Мына ремонт болуп аткандарга тротуар менен кошулуп чыкты. Хорошо. Азыр да ошо бир сире карап чыккыла, ошо болчу знак болсо знакты ошол жактан силер предписание берили, знактарды койсун. Түшүнөрбү? Кийинки суроо айтыңыз. Саламатсызбы, Тилек Кадырбаевич, куш келипсиз. Рахмат чоң келгениңизге. Мен Уркунбаева Алтынай. Эки суроом бар. Бирөөсү мына азыр биздин Кыргызстан өзү кыпындай эле кичинекей мамлекет, кичинекей. А бирок жер, үй, тилкелери аябай кымбат да. Жетим жесирлер, карапайым калк үй алыш, жер алыш өтө кыйын болуп атат. Бул биринчи. Садыр Жапаровго ушуну жеткизсеңиз, мамлекеттин жери го, мамлекет чектөө киргизсе болот биринчи очередтечи. Сураныч сизден. Экинчи маселем бул мен өзүм укам апам эрте каза болуп калган десеңиз, анан атам оорукчан, будоруйт, келе албайт. Укам 15 жыл иштеп Россияда, сваркада иштеп жүрүп, көз ооруп 3 айда лечение кылып турабыз. Ушул укам чек алды эле, чегинен архитекторлордун катачылыгынан стройка кыла албай атам. 1 айдан бери чынын айтсам ошо 15 күндөн ашып атат. Госрегистрде эттей эле сагалап атабыз да, же бүтпөй атат. Сураныч, ушуну мага жардамдашып коюңузчу. Өзүңүздүн номериңизди берип, ушуларга чалып туруңуз, жайым эмне болду аны кыздын иши деп. Бүтүрө албай атабыз. Стройка кылалы десек, катачылыктар ошо архитектуранынчы. Рахмат чоң сизге. Район архитектор. Не болду эле маселеси? Тиги Дамир Садырбекович, өзүңүз көзөмөлүңүз калыңызчы. Уруксаты мен ушуну толуктап койсом. Ким? Саламатсыздар, урматтуу башчылар. Мен Жороев Уларбек. Бул Кызкөл айыл өкмөтүнө караштуу участок жер тилкеси, жашоого берилген жер. Бул жерде ал 2005-жылы бөлүнгөн жер экен, бирок архитектуралардын айтуусу боюнча ал ген планга кирбептир. Ар барганда архитектурлар ар башка чыгарып атат границаларды. Бир барганда башка территориядан чыгарат, бир барганда башка территориядан чыгарат. Мен азыр ал жерге стройка кылган элем. Азыр булар 3 метр кирип келип туруп, мен пландарым бардыгын бузуп салышып атат. Бул жерде биз райондун архитектуранын башчысы дагы бар, өзү дагы тартып башка чыгарып, кол астындагы адамдар барып башка чыгарып атат. Бул ушул нерсени бир анан силердин бир ок казыгыңар болот. Ошол ген план менен бизге так даана кылып өлчөп бербейсиңер десек, так даана болбой атат ушул нерсе. Эч кандай так чыкпай атат. Ар башканда, ар тартканда ар башка чыгып атат. Прокуратура, райондун прокуратура, муну ошону өзүңүз көзөмөлгө алып текшерип чыгыңызчы. Эмне маселе болуп атыптыр деп. Азыр сиз арызды прокуратурага жазыңыз. Анда райондун прокурору жазыңыз, ошол карап чыксын. Кийинки суроо. Берекеч. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, келип элдер менен жолугушуп, элдердин көйгөйүн укканыңыздар үчүн чоң рахмат айтып койгум келет. Анан мен эки маселени айтайын деп аттым эле, бияк иним айтып койду да, бирок ошого мен сунуш катары айтайын деп атам. Мына мусор. Мына ол ал көйнөктөн жогорудагы Кызкөл айыл өкмөтүнө 12-13 айыл ошол ал көйнөктөн жогору турат да. Бардыгы алып келип туруп, мусорду алып келип туруп, мына дарыянын боюна ыргытып атат. Мына өкмөттөр муну билет. Мисалы, субботник кылып жыйнайт, кайра эле алып келип туруп мусордун баарын ыргытып атат. Менин сунушум ошол жерге бир свалка уюштуруп бересиздер, ошол көйнөккө бүт ошол 12-13 айыл алып келип туруп ошол жерге
таштайды эле да, азыр алып келип туруп дарыяга таштап атат. Каерде чукур болсо, мисалы Кыз көлдүн жогору жагында алып келип сайга таштап атат. Бул биринчи маселе. Экинчиси, мына бир жагынан тура өкмөт аябай чоң каражат коротуп, жолдорду оңдоп атасыңар, бир жагынан алиги Хао деген машина талкалап атат. Мына былтыр Кыз көлдүн ичинде 5 километр асфальт болгон. Уже көп жери кале болуп, талкалап бүттү. Мен айтайын деген алиги международный неме боюнча деле 27 градустан ашкандан кийин чоң машиналар чыкпаш керек экен. Бизде 45 градус болсо дагы карасаң шагыл жүктө болуп кетип аткан, бүт жол талкалап бүттү. Мына көрсөңүздөр болот. Былтыр бүткөн, канча миллион акча кеткен. Ушуга bir ограничение киргизсиздерби, же түндөсү салкынды иштесе бир шарты бар да турабы? Бир жагынан курган менен бир жагынан талкалап салды бардыгын. Түшүнөм. Рахмат. Бул жана свалка боюнча ким экоинспекция? Эмне булардын мыйзамдуу свалкасы? Ассаламу алейкум, Кыз көл айылынын тургундары, ассаламу алейкум, Тилек Кыдырмаевич. Бүгүнкү күндө бизде мына область боюнча 60 аракеттеги свалка бар эле. АТРден кийин бүгүнкү күндө 40 свалка бар. Анын ичинен мына 12си бүгүнкү күндө мыйзамдуу болуп эсептелет. Калганы ошол бүт акимчиликке чейин, айыл өкмөттөргө чейин баарына эскертүүлөр берилген. Текшерүүлөрдө ушул штрафтар салынып атат. Кече күндө айтып кеткен бул эл менен жолугушууда. Бул эми штраф менен эле чектелбейт экен. Ушуну элге дагы ушу кайрылат элем да. Айтканы туура, ушул сай бойлоп төгүп кетет. Ушул эле өз Кыз көл айыл өкмөт 20 миңден ашык калкы бар. Ушул калктын арасында ушу мусорду өзүңөр дагы колго алсаңар. Ким ыргыт кеткенин, кайсыл түнү кетеби, onu көрбөй калат экенбиз. Бизде мисалы үчүн Сузак боюнча өзү бир эле инспекторум бар. Жетишкенде штраф салат. Жок, ал сиздин немеңизде тиги Сузак боюнча бир инспектор бар дейсиз. Аны эмнеге көбөйтпөйсүң? Бериле да сунуштарды интернемеге. Азыр эми ошол өзүңөр министрликке бериле да көбөйткөнгө. Санына жараша көбөйткүлө. Ана мен бир инспекторум бар деп. Ал кадр боюнча азыр бир инспекторуңуз болуп, анан сиз ошоктан анда сиз жакшы иштелбей атасыз анда. Сунуштун баарын теп бериле, жактан ошол жактан көбөйткүлө инспекторлоруңарды. Жарайт. Анан экинчи маселе. Мен түшүнүп атам. Хорошо. Мына аким түшүндүм. Аким жана неме айыл өкмөттөрдүн баарына тең тапшырма бериле. Жана анда мыйзамсыз свалканын баарын тең токтоткула. Баарын тең ошо мыйзамдаштырганга документтерин баарын чыгарып берип, аяктан ошо немеси бар, 4 метр забору бар, сыртында жана химизациясы бар, ичинде жана неме болуш керек эле, яма бейкере деген болуш керек эле. Ошонун баарын тең жасагандай болду да. Ошо болсун, тияктан Сузак районуна бирөө эле керек болуш керек, жана яма бейкере. Ошонусун обязательно сунуштарын киргизгиле и бүт мыйзамдуу болду. Биз ошо жакын каралыкта мусоросжигающий завод алып келелик деп атабыз, буюрса Манас шаарына. Если ошол буюрса келип калса, бүт областтын ичинен тартып барып, ошол жака өртөгөнгө алып барабыз да. Анан тиги жана ошо свалкалар боюнча ар бирөөбүз эле бар го, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот депчи. Мына өзүбүз эле жактан мына мен өзүм көп жерден ат менен кыдырам. Ошол жакта өткөндө мына кайсы жерге бардым менен бир айыл, ушу Сузак районунан бир айылга барсам, ошол жерден болсо тиги неме болот, тиги баартен ошол жактан пикник кылып, баартен эс алып отурушат да, кайра кетип баратканда ошол жактан мусордон баартен калтырып кетип атат да. Мына ар бирөөбүз ушу аң сезимибизди оңдосок, мына биздин жаратылыш ушунча кооз. Аябай кооз болуп турат да. Ошону болсо биз болсо элдин баарын келип суктанып атса, ошол жактан суктанып, природасынын баарын суктанып атса, караса эле баягы мусорлар турат. Анан жанагындай машинанын баарын эрежеси койгончу. Ким бияктан архитектор областной. Сиз ошо район архитектордун баарына тең тапшырма бериңиз да. Кайсы жерде рекреация болгондо жерде жана дестинация болуп жана эс алуучу жерлер болсо, ошол жака машиналардын порядоктору кандай болуп коюш керек экенин ошонун баарын карап чыккыла. Сиз ошо сунушун баарын алыңыз архитекторлордун районунан. Ошол жерлерге тургандай болсун да. Бүт машинанын баарын чаржайып койгон да. Бүт жанагындай көк шөбөрдүн үстүнө коюп коет да, аяктан жана адыраңды айдашат да, ошол жактан жердин чөп-сөптүн баарын кырып кетип атышат да. Анан кайра эртең кайра биз өзүбүз кайра суроо беребиз. Биздин мына суу каптап атат, жер каптап атат, эрозия болуп атат. Биздин немебиз баарын ырайы кетип атат депчи. Ошол себептен мына сизге мына баарына тең тапшырма бериңиз, район акимдердин немеси, район архитекторлордун баарына тең. Ошондо бүт баарын тең машинанын эрежелери кандай болуп туруш керек экен коюлсун. Түшүнүңүзбү? Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, Кыз көл айыл өкмөтүнүн тургундары.
Şu prezidentimiz, ulu prezidentimiz Sadır Nurkoğlu'ya rahmat şu hükümetler şu el arasında көйгөйлүү маселелер чечкенге şu келип отурган şu жогорку кызматтагы şu губернаторго рахмат. Менин атым Бакеш Шадиев Кызкөл айыл өкмөтүнүн Кызыл Кая айылынын тургунумун. Мен көйгөйлүү маселем бир эле маселе. Бу кыргыз эли мал жандуу болгондуктан şu кыргыз элинин малын урдаган уруулар көбөйүп кетти. Эң биринчи маселе şu элди мүлкүнө кол салган уруулар көбөйүп кетти. Бул урууларды камаганга мүмкүндүк болбой калыптыр. Барып эле министрлер кармайт, 2 күндө чыгып кетет. Кайта барып эле карапайым элди кыйнап атат бул. Бул көйгөй бүт бар жакта болуп атат. Ул урматтуу өкүл Тилек мырза, ушуну бир президентке жеткирип мыйзам чыгарып бербесеңиз болбой калды. Бул мыйзамдагы уруулар жок болду. Бирок мына элди кыйнаган уруулар жаман көбөйдү. Бир тоокты дагы үмүт менен багат элчи. Балама кичине тукум тууп берет. Бир малын урдап кетсе, бир биесин урдап кетсе 250 миң болуп атат. А биени өстүрүш үчүн 4 жыл 5 жыл күтөт. Бүт бардыгы ушу көйгөйдү ушерде отургандардын бардыгы урдаткан. Сиз ошондо сиздин сурооңуз малды кыскартып берди деп атасыз да, э? Жок, мал урукту урдаган урууларды жок кылып берди деп атам. Урууларды, э? Урууларды. Мыйзамдагы уруулар жок болду. Криминалдарды жок кылды, ул урматтуу канча Кыдыршаев. Мал урдаган урууларды жок кылып берди. Муну милициялардын алып жетпейди. Алан чекесине черте албайт экен. Колуна карма урууларды кармап берсе эми эчтеке кыла албайт экен булар. Барып эле чыгып кетти да, сузактын санали чыгып кетти. Камабайт экен. Бир күнөн камабайт экен булар. Ушуга бир мыйзам чыгарып, Садыр Нуркожоевке жеткиресизби, ушуга мыйзам чыгарып бериң. Ушуну токтосун. Бу кыргыз эли мал жандуу. Малды качан эле кыргыз эли жайытта баккан. Жайыттан баккан малга милициялар ham жооп бербейбиз деп атат. Марлин Сурапбекович кандай болот? İşte o da mı? Arz menен кайрылдыңыз беле? Жоберчик ким? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Тилек Кыдырмаевич. Бул Сок район Кызыл Кыя айылы боюнча мал улуулук фактысы болгон, туура, катталган. 2 кишини кармап, камакка алганбыз. Төргөө амалдарын толук ар тараптуу объективдүү жүргүзүп, кылмышчы 2025 жылдын 30 июнда тийиштүү негизинен кароо үчүн Сок райондук сотуна жиберилген. Чыгып кетти деп атпайбы? Чыгып кеткен боюнча биз кетип барып соттон чыгып кетип атат, булар кармап барып ачылбаган камай албайт экен. Азыр мен коюп туруңуз. Ачылбаган канча кылмышчыңыз бар? Мал урдоо боюнча. Толук тура. Ушул жерде отурат, баардыгы мал урдаткан. Эми аз мен тиги суроо берип алайын, э? Кызыл Кыя айылы боюнча азыркы учурда бет ачылбай калган кылмыштар жок, ошол кылмыштар бардык катталган кылмыштар боюнча кылмышкерлер кармалып, тийиштүү соттук кароого жиберилген. Сузак району боюнча айтыш керек мунучу. Бир эле Кызыл Кыя айыл өкмөтү эмес, Сузак район боюнча. Бул Кыргызстан боюнча болуп атат. Эч жерде айт. Азыр жана соттон чыгып кетип атпайсызбы? Мына төр айым болсо ошол боюнча айтып берип койсун. Жалпы маалыматта негизи жана соттон чыгып кетет деп атпайсызбы? Менин тяжкий деп коет, анча оор эмес кылмыштар бар. Менин тяжкилер 5 жылга чейинки болсо камакка алуу. Ошондой кылмышка шектелип кармалган адамдар камакка алынбайт мыйзам боюнча. Аларга үй камагы же башка жакка кетпөө жөнүндө башкаргыч тандалат. Эгерде оор кылмыш болсо же өтө оор кылмыш болсо, сөзсүз түрдө камакка алынат. Бирок анча оор эмес кылмыштар боюнча 5 жылга чейин эркинен ажыратууларга ага соттор камакка албайт. Урдала мал тууралуу эч ким жооп бербей атпайбы? Чыгып кетип атат. Ошону чыгарып атат. Камаш керек, ошо түрмөгө камап, ушу жоголгон малдарды төлөтүш керек ошо. Айтыңызчы, ачылбаган канча кылмыш бар? Мал уруулук азыр особо тяжкий болгон, ошону айтып койсоңуз. Мурун мал уруулук азыр особо тяжкий, уже кылды, ужесточили все уже. Куда еще? Бүт бардык отурат ошол жердеги элдерчи, бардык урдаткан. 25 жылдан баштап ата мындай,
Бул болсо, мурун болсо тиги немеде мал урдаган болсо мында менее тяжкий деп айтылчу эле, баягы оор кылмыштуулукка кирбечи эле да. Мына 2025-жылдан баштап азыр оор кылмыштуулукка кириптир. Азыр болсо жанагындай булар жана сиз айткандай жазасын алышат. Азыр ошол боюнча мына азыр тиги раскрываемость боюнча мына жок деп атат негизи, бирок ошону следики мына маалыматтан тур эмес келип атат окшойт да. Ким? Аркы милиция кызматкери. Канча сизде не раскрываемый канча? Бизде азыр 2020-жылга карата бир кылмыштын мал урурлук боюнча бет ачылбаган. Бир кылмыш. Ачылы элекпи? Ачылы элек. Эмне себептен ачылбай атат? Азыр ошол боюнча тийиштүү тергөө амалдар жүрүп жатат. Базовый распечаткаларды алдык. Ошол күндөрдө окуя болгон жерде кимдер жүргөн базаларын алып, распечатка бир аз убакытты кармайт. Ошол чыгыш менен кылмыштын бет ачуу аракеттери жүргүзүлөт. Жана ким ата сиз айткан боюнча мына суроолордун баарын ошо неме тяжкий деп уже кириптир ал боюнча. Азыр жазасы болсо оор кылмыштуулуктарга кирет. Атайын ошого кирискен да, мал уурлук боюнча. Мына сиз айткан боюнча иш жүрүп атат. Иш жүрүп атат деп аткан бул милициялар эчтеке колунан келбейт экен, ууруна апарат экен, тергөөдө турат, милицияларды коркутуп атат, уурулар. Чекесине чертип көрчү деп атат. Тергеген милициялар коркуп атат. Ошондой болуп атабы? Ошондой болуп атат да. Бул уурулар чертеле албайт экен. Бүт камера бар экен. Ушуларга мыйзам чыгарып бербесе болбойт. Нуркожоевичке жеткирен урмат. Немечи? Сиз мындай кылалык, Ата, мындай да, азыр урушуп талашпай. Уруш. Азыр мен уктум сизди. Азыр сиз мына чыгып туруп мына прокурорго кайрылыңыз. Ошо кайсы немелер боюнча деп сиздики. Ата, мындай. Ата, мындай фактылар менен сүйлөйлүк. Сиз азыр мына чыгып туруп облус прокурорго бүт баарын далил баарын айтып бериңиз. Кайсы жерде кандай каралбай калды экен деп. Ошо боюнча иш алып баралы. Мына азыр мына облус прокурорсуга чыгат. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Урматтуу ошо райондук жана областык мамлекеттик деңгээлде элдин көйгөйүн чечип, элдин көйгөйүн угайын деп келген сиздерге чың денсаулыгыңыз үчүн бир бакыттуу элеңиз. Эми менин Кыз Көл айыл аймагы Сары Булак айылы фамилиям Бегимкул Ваширбай Мусулманович. Биз эми жол деле эмес, маллык деле эмес, суу деле эмес, биздики жер боюнча урматтуу катышуулар, ата бир минут. Урматтуу катышуулар. Баарыңарыңар эми сурооңорду берип калгандан кийин башкаларды да сыйлап укпайлыкпы? Мына тынчыраак турсак баарын тең суроолорун угалык да. Азыр мага айтылып аткан нерсе угулбай атат да мына шумдан. Келиңиз ата айтыңыз. Союз удурагандан бери 91-92 жылдары бизге Кашкатерек айылынан Сары Булак айылына 26 гектар 60 соток жер берилген, үлүшкө деп. Ошону пайдаланып келдик, кийин баягы эми ар бир жандын өзүнө ылайык берилген да 3-6дан. Бөлгөнү келгенде бизде мына Кызылкыядан көчүп келген элдер бар. Ошолор мына 3 семья бербей жатты жерибизди. 3 гектар жерди. Помимо того, что жанагы өздөрүнүн 15 соток жеринен сырткары булар дагы 4 метр 7 метрге чейин немеге кирип кетишкен да чекке. Неме үлүш жерине. Мына сотко бара алган жокпуз. Себеби сотко барыш үчүн же болсо прокуратурадан, же болсо ички иштер бөлүмүнүн немесинен кагазы керек экен. Эми буларга кайрыла берип эми кечеле жашелек бүгүн мына сакалдарды агарып бүтө айланып кетейин. Сиздин арызыңыз барбы? Арыз бар, арызды бердим азыр Земнадзор ким канат? Азыр атаны кабыл алды, жакта эмне себептен? Барбаган жерибиз калбады, мунучу. Экинчи. Айта бер. Экинчи суроо, бизде айылда ашар менен курулган мектебибиз бар. Мектепте ага документ кылына эле, бирок спорт зал боюнча мына азыр жаштар талада тентип кетип жатат, түндөсү каяка кеткенин билбейбиз, кайсы площадкада жүрөбүз. Документибиз кеткен 4 жылдан бери Минфинде жатат. Биринчи уюлда жер боюнча айта бер. Кыз Көл айыл аймагынын эли, урматтуу Тилек Кыдырбаевич, аксакал, сиз бул боюнча арыз берсеңиз, арызыңызды мыйзам чегинде карап, толук канды чечип беребиз, Кудай кааласа. Азыркы жер боюнча. Арызыңызды берсеңиз, мыйзам чегинде карап чечип беребиз.
Эми ата мына тапшырма берип атпайм, 11 жылдан бери. Тиги неме боюнча, мектеп боюнча, спорт зал боюнча дейт, эмне дейт? Кайрап бир айтылып коебуз бул спорт зал боюнча. Да, урматтуу жыйын катышуучулары, биз болсо мен жана жогоруда айттым элем, бүгүн да түштөн кийин да биздин чогулушубуз бар. Ошон үчүн эртерээк сурооңорду бат-баттан берип алсаңар, биздики болсо мына чогулушубуз бүтөт. Канча киши калды азыр? Тилек Кыдырмаевич, бул жакта 7 жаран, ал жакта 6 жаран калды. Мына 7 жаран менен 6 жаран менен ошо менен бүтүрөлүк. Тезирээк мына 13 киши экен. 13 кишиден кийинкиси жазылбагыла. Тиги эшикке чыгып алып, арыздарыңарды берип койсоңор болот. Урматтуу губернатор, эми ушу Мюнхенде жаткан 4 жылдан бери. Жок, сизге мына жоон берейин, айталык десе сиз укпай атпайсызбы ата? Мына азыр спорт зал боюнча айтып берейин десе сиз укпай атасыз да? Азыр 2025-жылдын этегинде 2025-жылдын этегинде декабрь айларында. 2025-жылдын декабрь айында титулдук тизмеге жалпы тизмелер сунушталып кеткен. Бирок бизге келелек өзүңүзгө маалым болгондой азыркы учурда авариялык абалда мектептер биринчи приоритетте курулуп баштайт. Кирген каралат, Жаңы тизме бар. Кийинки суроо. Assalamu alaikum. Урматтуу жергиликтүү бийликтин мүчөлөрү, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Менин атым Кудайкулов Илгизбек, Кызылкая айылынын тургуну болом. Бизде Кызылкая райондун эң чеке айылы болгон себебинен бизде маданият үйү деле жок, спорт залы деле жок. Мектебибизде жыйын залы да кичинекей. Ушундай жыйын болсо, мероприятия бир майрамдар боло турган болсо, эл батпай калат. Күн ачык күндөрү сыртта болот. Болбосо ошол мектептин залына тыгылып, коридорунда тыгылып, ошону ошол жерде көрүп кетишет. Ошого Кызылкая айылына дагы мындай жеңилдик немесинде спорт зал караштырып берсеңиздер. Анан экинчи немемиш мектепте биздин жанагы начальник класстардын ысык тамагы, биздин мектептин балдары ысык тамак жебейт. Биздин мектептин балдары пряник менен коржик жейт. Ал 3-4 күндө бир барат. Же айылдын балдарына ошондой пряник коржик желе турган болгонбу, же ысык тамак бериш керекпи? Бу биринчи маселем. Экинчи маселем жанагы частный мектептер пирамида кылып алыптыр. Биз балдарыбызды архиметика деп бердик эле. Шаардан олимпиада уюштуруп атышат. Олимпиадага чакырат, биздин балдар 1,5 миң сомдон еще жол кырасы ичкен, жол кырасынан сырткары 1,5 миңден акча топтоп атат. Ага анан кийин сыйлык алды, орун алды деп 30 сомдук грамота, 100 сомдук теннисный нерсе топ кылып берип сүйүнтүп коет. Мындайча айтканда балдардын өзүнүн Сиз тиги арызыңызды жазыңыз, ошол Абланога берелик, Абланон ошол жактан текшерип чыксын, хорошо? Кийинки суроо. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер. Мен октябрь жалпы дарыгерлик практика борборуна караштуу номер 26 үй бүлөлүк дарыгерлер борбор медайымы боломун. Ал Карамарт айылында жайгашкан. Зданиянын эскилиги жеткен, 1970-жылы курулган здания. Анан кийин аны бир зданияда 2 организация отурабыз. Жарымында балдар бакчасы, жарымында ГСУлар. Ушуну карап ремонттоп берсеңиздер деп мектеп, ГСУ, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Хорошо, түшүндүм. Ким, неме, Өмүрбек? Өмүрбек каякта? Айтып. Саламатсыздарбы, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, урматтуу Кыз Көл айыл өкмөтүнүн тургундары. Бул имарат суралып атат. Имараттын эскилиги жетип, убагы менен өкмөт тарабынан ремонт болуп келген. Бул жакта мен иштеп жүргөндө да көрүп жүргөм. Жаңы имарат салганы убактыбыз болбой, шарт болбой калган да.
Булар азыр имарат сурап жатышат. Иштегеничи поликлиника. Имарат сурап аткан түшүнүп атам. Анан эмне иш кылган атасыздар? Качан бияка немеге УКСка бересиңер заявка? Азыркы жетекчиси ошо кечеги фаптарды кошуп полный жазып берип атат. Кайрылуу кат. Хорошо. Так, кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Жыйындан катышуучулары. Мен неме чек боюнча кайрылып аттым да. Менин балама 2017-жылы чекке токтом чыккан. Архитектурага немесин төлөгөнбүз. Төлөмдөрүн. Ошо бойдон чекти булар көрсөтпөйт дагы. Ошол жерге бериле турган жерде башка айылдан келип чек алгандар бар экен да. Мен болбосо далилдеп тактап беремин. Мен бүгүн эртең менен ушул жака келип айтып, ал адам Новоспасовка айылында жашайт экен, ошол жерден чек алып алыптыр. Базар коргондон бар экен. Каралмадан бар экен. Өзү 3 адамга чек жетпей калганда, ошонун бардыгын булар сатып беришиптир өкмөттөр. Тиги мен жана прокуратурага силерге айтып атпадымбы, ошол баарын компания туруп карап чыккыла. Мына бияктан ошо чегим деп токтом баары бар дейт, башка бирөөлөр сатып кеткен дейт. Ошонун арызын алыңыз да, ошол жактан карап чыгыңыздар. Кийинки суроо. Болду, рахмат. Ассаламу алейкум. Жалпыңыздарга салам. Мен 3 маселе менен кайрылайын дедим эле. Экологдор бар экен бизде. Бар. Экологдор болсо, биз эмнеге деградацияга учурап калдык азыркы состоянияда. Экинчи маселе МЧС. Муну Актоо, Кармат, Күскөл айылдарынын ичиндеги кызыл эмес жердеги жашап жаткан элдердин сайын ишине мониторинг жүргүзүлүп, ушуну бир программа киргизсек болобу экен, болбойбу экен. Үчүнчү маселе санэпидстанция. Таза сууларды жооп береби, бербейби бизде? Элдин здоровьясы кандай болуп атат? Дагы бир маселе. Маданият жашасын маданият үйү 2 жыл болду, титулный списокко кирбей турат азыр. Курулуш министрлигинде мурдагы агенттик эле Орунтаевдин немесинде турат азыр. 2 жылдан бери ушул неме кирбей атат. Дагы бир маселе. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча 100 гектар жерлер, кайракы жерлерибиз эгилбей жатат. Себеби эмнеден? Причинасын издеп чыкпайлы ушунун. Азыр дүйнөдө мындай коопсуздуктар болуп турат. 100 гектар жерлер эгилбей жатат. Издеп, анан кийин элге айтпайлы, эмне себептен эгилбей атабыз? Себеби эмнеде деген маселени карашыбыз керек. Тилек Кыдырмаев. Менин атым Калымбетов Туратбек Каримович. Эрозия боюнча мен жана жогоруда айттым го. Биздики эле бири-бирибизге карама-каршы келип атпайбы? Эрозияны жок кылалык десек, жана ошол малдын санын кыскартыш керек. А бияктан болсо кээ бирөөсү чыгып атат, мына малды көбөйтүшүбүз керек деп кайрачы. Ошол себептен мына көрдүңүзбү, сиз ошондой программаңызды барды, мына мен буюрса жакында ошо окуу уюштурабыз, негизи окуулар боюнча. Ошол жакта мына азыр неме боюнча, ЮНЕСКО боюнча, жана башка немелер боюнча мына окууну алып келдик. Жакында ошо элдерге ошо немелер түшүндүрүү иштерин жана окуулардын баарын уюштуруп, ошондон кийин буюрса түшүнөсүздөр да. Жана санэпидстанция. Эмне себептен тиги таза суу эмес, таза суулар бар эмне текшербей атасыңар дейт. Саламатсыздарбы? Тилек Кыдырмаевич, негизи биз текшеребиз сууларды. Былтыркы жылы текшергенде ошо айыл өкмөттүн жанагы намына 17 000 миңге штраф салынган. Себеби жанагы суулар талапка жооп бербей калып, сайттар көрсөтүп берилген, жана андан кийин штраф салынган. Жок, силер ишиңерди жүргүзүп атасыңар, жүргүзүп аткандан кийин ошо элге маалымат кылбайсыңарбы? Мына ошол жактан болсо момча баланчанчы немеде момундай бактериялар бар экен. Биз ошо штраф салып, анан ошол боюнча предписание бергенден кийин, ошол предписание баарын иш аткарылгандан кийин суу момча процентке тазаланды деп элге маалымат бериле да. Жарайт, анда биз негизинен биз айыл өкмөтү менен иш алып барган. Анан силер өзүңөрчө эле тияктан текшерип, өзүнчө эле салып койлу, анан тияк неме элге маалымат жок. Эл болсо баягы башында неме болот, тияктан бактериальный суулардын баарын ичип атабыз, ооруп атабыз деп. Силер ошонун баарын айткыла да элге. Өзүңөр бияктан чогулуштарга уюштурула, айыл жана айыл башчылары менен баардык элдерге түшүндүрүү иштерин жасагыла. Эл үчүн кызмат кылып атабыз да. Жарайт. Так, маданият үйү боюнча дейт. Маданият үйү боюнча эмне болду эле? Маданият үйү боюнча так маалыматым жок экен. Сунушталган тизмени карап, эгер сунушталган эмес болсо, сунушталган тизмелерди карагыла. Ошол жактан болсо биз жана Чехов айткандай, у человека должно быть все прекрасно, и душа и тело дегендей. Себеп дегенде биз мына ошону карап чыгат. Ошол себептен болсо неме да, баарыбыз эле бир тармактан эмес, ички руханий дүйнөбүз да өсүшсүн да. Ошол себептен ага да бир басым кылышыбыз керек да. Так, азык-түлүктүү немени
азык түлүктөрдү текшерүү боюнча ким санэпидстанция силер текшересизби? Бул жерден жанагы ветеринармен чогуу фитосанитармен чогуу бизге керек деп текшеребиз. Фитосанитария боюнча Турусбек Отбекович жана ошол боюнча неме предписанияны ошо неме 2002 ошол жактан берип койсоңуздар. Так, кийинки суроо. Саламатсызбы? Кыскөл айыл өкмөтүнүн Караматтын тургунумун, Сарбаева Айнагүл. Жалгыз бой энемин. Мен ушунча жылдан бери Караматка келип жер алсам, такыр жер адистер мага жер бербей коюшту. Акыры мынау жашасындан келип чек алсам, ушу азыр эми Кыскөл айыл өкмөткө карады чек. Ушуну адиске келип Арстанга канча жолу кайрылсам, мага кызыл китебимди жасап, өзүмө өткөзүп бербей атат. Ушуну тайындап сиз эми кылсаңыз. Хорошо. Анан дагы ошол чымчык жарда жалаң Кыскөл айыл өкмөтүнүн элдери жашайбыз. 1,25 түтүн бар. Ушуга 2013 жылдан бери свет келбейт. Мына айыл башчы ким? Мен айыл башчыга 3 ай мурун ушуга кайрылдым. Биздин элдер свети жок, ар ким кашасынан илип алып, ал токтартып келсе адамдар токтартат. Ушуну биз кайрылалы, канча жолу кайрылып атам, ушу светти киргизип бергиле деп столпаны го эми баягы депутаттарды шайлап жүрүп столпа киргизип алганбыз. Эми свет киргизе албай атабыз да. Бу айыл башчылар бизди карабай атат аерге барыпчы. Рес. Ушу эки сунушту айтып кетейин деп атам. Мына мына кызыл китепке жардамдашып коюшса мага. Болгон малда тыйым болбой калат экен. Рес. Мына чымчык жары жашасынын башында. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чогулуштагылар Тилек Кыдырмаевич, бул айыл өкмөт тарабынан электр магынча алынып берилсе, РЭС тарабынан монтаждоо жумуштары аткарылат. Айыл өкмөт эмне алып бербейт асар? Мен 3 айбы 4 ай мурун айыл башчыга кайрылдым, Өзүнө машинага чыкканда айттым, ушундай эл ушундай болот, светибиз жок, ар кимибиз алгыз жетишинче жанагындай кылып илип алганбыз кашагачы. Столпосу коюлуп калган. Зым келбейт да, зым. Жок, немечи, убактыбызды кетирбей, суроо бердиңиз, сугалык да сразу жооп турдум. Убактыбыз аз калды биздики немеде. Ушу экөөнү эме кылып берсеңиз. Столбу алуу боюнча бизде акча каражаты каралган. Буну тендерге жарыя беребиз. Алып кой неме кылып беребиз. Давай тезирээк баштагыла да ошону. Жарайт. Так, кийинки суроо. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен Кыскөл айыл өкмөтүнөн Карамарт айылынан келдим. Атым Абиленкулова Бактыгүл. Мен ушул 83-төгү кемпирдин кайненемин өтүнүчү боюнча келдим. 2011 жылдары Судага жер берилген экен. Суда берилген экен. Жаңарык айылынан 10 сотиктен. Ошол жерибиздин архивден карасак азыр чыкпай атат да. Ал жерге жылда жазда повестка барат, көчүп чыккыла деп. Көчүп чыкканга барып, там салганга бизге неме жок болуп атат. Жерибиз чыкпай атат. Анан ошол буйрук кагаз берилген экен. Буйрук кагазды айыл өкмөттөгүлөргө алып келип берип, ошол жерден жоголуп кеткен экен. Азыр колубузда эчтеке жок болуп атат да. Судан убагында алгансыңар да? Судан алган экен ооба. Судан алганда ошондо чыгып кетиш керек деп белгилеп атат да, туурабы судан? Ошондо чыга албай калган экен. Жака белибизде эле бардыгы эле жакында ушу былтырдан бери документ кылып алышты, кызыл китеп. Биз кыла албай биз эле калдык да, башкалар баары кылып алды. Жок, судан ошон үчүн берип атат да силерге, ошол жактан чыгып кеткиле деп акчаңызды берип атат. Ооба, суда берип, анан жер да берилген экен да. Анан азыр эмне кылышыбыз керек? Анан силер ошол акчанын баарын коротуп койдуңар, чыкпаганлар. Анан азыр кайра сурап атасыңар да. Туурабы? Ушуну болуп атабы? Ал жер берилген да, картада турат жер. Эми ошол архивден чыкпай атат да. Ошону тактап бересиздерби деп суранып келдик эле. Тактап көрчү, ким Дамир Садырбекович. Хорошо, кийинки суроо. Саламатсызбы? Урматтуу өкүм. Мен Кызыл Кый айылынын тургуну Омокова Оксана болом. Неме быйылкы жылдын мурунку акимге кайрылып жүрдүм эле. Үчем төрөгөм 2020-жылы. Ошондон бери Баратбек Жалалбековичке кайрылып жүрүп, 2025-жылы күз айларында ушу мурунку кеткен өкмөт мага жер тилкесин бөлүп берген. Ошо жер тилкеси боюнча буйрук чыккан, бирок азыркыга дейин бүт элек. Мен азыркы учурда Когар дарыясынын боюнда жашайм. Неме үйүм Когар дарыясынын немесине жанында 10 метр эле. Мага ушу чек маселесин эртелетип чечип берсе, жок дегенде кичине үй салып алат элем. Аны ушу президентибизге кайрылат элем. Үчемдердин бардыгына эле үй берип атат. Ушу бизди да карап койсо деген. ГИКтин жетекчиси биякта жүрөбү? Саламатсыздарбы? Буга мен жооп берип коеюн, кадастр, суда кадастр.
Бул 3М төрөгөн сиздин күйөөңүз барган бизге. Мен ошо документин бүтүрүп берейин деп карасам, бул накладка болуп калып атат ал жерчи. Себеби силерге жана трансформатордун жанын берип коюп атат. Анын берки жагында дагы жер турат. А берки силердин алдыңарда жанагы жолдун боюнда паперок бир чек берген да, узунунан берген. Ана мен айткам күйөөңүзгөчү, ушуну туурасынан кылып туруп экөөнү койсо батат. Эч кандай ал жерде баягы жер ашыкча кетпейт. Просто эле баягы жайгаша турган жерин гана өзгөртүп коюш керек. Ошондо анан кийин мен документ жасап берем деп айткам. Бирок жайгаша турган жерди ал киши мурун документти кылып алганда, анан жер адреси эмне үчүн ошону документ кылып алганын билип туруп, бизге андайга буйрук чыгарып берди. Эми аны жергиликтүү бийлик өзү чечет да. Сизге берген боюнча биз картага койсок туура келбей калды. Себеби трансформаторго жакын болуп калды да. Ошон үчүн кайра мен жергиликтүү бийликке жөнөткөм. Оңдотуп келиң деп. Мага ушу президентке кайрылат элем, ушу мен чек маселеси боюнча арызыңызды жазып берип койсоңуз азыр макул болот. Биз контролго алып туруп, текшертип туруп, анан жооптун беребиз. Хорошо? Анан бир сөз келгенде айтпайм. Тийиштүү мамлекеттик орган. Жети область боюнча 3М төрөгөн энелер бар. Бардыгы ушу пасоя тапшыра албай жүргөндөр, батареяны ала албай жүргөндөр да бар 3Мдер боюнча. Ушу группабыз бар, группадан айтып атышат. Шунда ушу мамлекет боюнча ушу карап неме кылып берип койсо, 3Мдерди карап койсо. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйынга катышуучулары. 3Мдерге атайын жөлөк пул каралган эмес, жалпы эле жөлөк пул боюнча документтерин даярдап кайрылса биз баягы доходторун карап туура келсе чыгарып беребиз. Болбосо азыр 1-июлдан баштап эч кандай доходуна карабай 3 жашка чейин тегиз чыгарылат деп жаңы жарлык чыкты. Бул эжеке бул бизге кайрыла элекке окшойт да. Пока токтой эле экен, токтогондо жер үлүшү болмойчу деп бул баягы 96-дан кийинки төрөлгөндөргө жер үлүшү бербей калган, бизге безработныйга катталыш керек да. Күйөөсү жана эгер өзүнүн 3 жашка чейинки баласы бар болсо ал катталбайт. А күйөөсү бар бизге безработныйга катталып, иш издөөчү болуп, анан кийин справка берет, ошо менен тапшырылат. А биз 6 айга каттап, 6 айдын ичинде бул жолдошуна иш издеп таап беребиз. Көрүнүшпү, маалыматы жок. Толук түшүндүрүп, мыйзам талабын көрсөтүп бериңиз. Сүйлөштүкпү? Рахмат. Эмки суроо? Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, Тилек Кыдырмаевич, мен Актоо айылынын тургуну Сапарбаев Кубанычбек Сыпатаевич. Менин биринчи кайрылуум биздин ушул айыл өкмөт боюнча жайыт маселеси өтө орда. Анан ушул биздин 5800 гектар жайытты Кызыл Үңкүр Токой чарбасы пайдаланып жүрөт. Ушуну такыр ажырата албадык. Өзүбүзгө жайыт тар, анан биз ошол жайытыбызды ажырата албай канча жылдан бери такыр жооп болбоду, көп жерге кайрылдык. Анан биз ошо Кызыл Үңкүр Токой чарбасы менен аркылуу жайлоого көчүп өтөбүз. Жолдон тосуп алып, кайсыл жайытка барасың, ушундай маселелер жаратат да алар. Тоскоолдук жаратат. Налог төлөйсүңбү дейт. Анан өзүбүздүн жайытка баратканда ошол кыйналабыз. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселебиз мынау 1000 түтүнгө суу түтүгү тартылган. Муну Таалай мырза абдан жакшы билет. Ушул толук камсыз элге суу жеткире албады да. Ушул качан бир толук иш берет, элибиз ушуну аябай күтүп атат. Анан үчүнчү маселебиз садик маселеси, бала бакча болчу. Бул эми документтери бүтүп, элге жакшы маалымат барып атат. Жакын арада ушул башталат деп. Ушуну бизге 6 айлык алгачкы план ишке киргизип берсе деген элибиздин суранычы. Рахмат. Рахмат, түшүнүктүү. УК садик боюнча маалымат бериңизчи. Тез, бат. Аркаңызда турат. Кыргыз айтып койсоңуз, кайсы айыл эле сизге? Актоо айылы. Эски айыл өкмөттүн орду. Бизге сунушка кирген болсо, жана Тилек Кыдырмаев жогоруда айткандай 2027-жылы жаңы курулуштар башталат. Ага чейин жалаң мурунку эски Долгостройду айтып коебуз. Ошол курулуштарды бүткөргөндөн кийин приоритетте авариялык абалдагы мектеп, садиктер, ошолор бүтүргөндө
баштайбыз 2027 жылга. Ага толук кандуу түшүндүрүп бериңиздер, э? Жол жобосун, шартын. Хорошо. Таза суу боюнча. Урматтуу аксакал, таза суу боюнча Актоо, Кадуу, Турайдадас биз 2023 жылы толук кандуу через УКС аркылуу бүтүрүп бергенбиз. Анан эми кайсы жерге жетпей атат, анан эми айыл өкмөт өзү кабыл алган. Айыл өкмөт жооп берип койсун. Жанагы Актоо, Кадуу водопровод боюнча суулар толук кандуу чыккан. Урматтуу туугандар, менин фамилиям Бөрөкулов. Күтө туруңуз азыр. Айыл өкмөткө өткөрүп берген, бирок айыл өкмөт тарабынан жанагы счетчик коюлбаган эмелер кадрлардыкын суусун өчүргөн экен өздөрүчү. Анан эң акыркы маселем күтө туруңуз. Жанагы Кызыл Үңкүргө өтүп кеткен тигил жерлер боюнча, жайыттар боюнча аким маалымат берип коюңуз. Кызыл Үңкүргө кандай өтүп кетти? 5800 гектар жерибизди Кызыл Үңкүр Токой чарбасы пайдаланат. Бул жайыт комитети абдан жакшы билет, көп жерге кайрылды. Эми Токой чарбага өткөн нерсени анда сүйлөшүп кайтарыш керек да. Кандайча өтүп кеткен? Шуну пайдалана албай атабыз биз өзүбүзгө. Токой чарбаныкын эми кайра өткөрүш кыйын да. Башында кайсы жылы өттү эле, ошондо биз анык. Бул аренага берилген экен. Муну болсо мындай тереңирээк караш керек. Хорошо. Урматтуу аким бир сыра келип туруп, жайыттар комитеттер менен жакшылап карап бир чечим кабыл алайлы. Эң акыркы суроом ошол биздин айыл өкмөттүн эски айыл өкмөттүн жанында 3,5 гектар стадион бар да. Ушул жерге бир футболный стадион куруп, бир элге кызмат кылса деген оюбуз бар. Ал жерди азыр ошол айланасындагылар жайыт катары пайдаланат да. Ошол Уктук. Эмне болду? Ошол кирди беле, кирген жокпу жана неме? Ким? Дамир Садырбекович. Аны тактайлычы, Тилек Кыдырмаевич. Ошону тактап чыккыла. Жана биздин президентибиз мына неме футбольный аянтчалар бар тен болсун деп атпайбы? Ошондо жерлер мына стадиону даяр экен. Ошо жактан немелер бар тен киришкенде болду да. Анан урматтуу жыйын катчылары. Азыр ата. Урматтуу жыйын катчылары, мына убакыт саатыбыз аз калып барат. Мен бирдей болсо, кандай болсо да токтотушубуз керек. Себеп дегенде кийинки биз чогулушка да барышыбыз керек. Ошол себептен болсо бат-баттан тез болбосо тиги жактан арызыңарды берсеңер, бул бүгүнкү немебиз баартен каралат. Эшке чыгып мына арызыңарды жазсаңар болот. Саат 1-де токтотобуз. Ошол себептен болсо бат-баттан азыр бериңиздер. Улам суроон кайталабай, ошол жактан бериңиздер. Келиңиз айтыңыз. Урматтуу туугандар, мен фамилиям Бөрөкулов. Атым Маканбай, Кадуу айылынын тургуну болом. 74 жашка чыктым азыр. Мен биринчи 30 жылдан бери чогулушка катышып атып, биринчи жолу мынау убагында башталганын көрдүм. Микрофонго сөйлөңүз. Микрофонго сөйлөңүз. Анан экинчи маселем, мага жооп бербей койсоңуз деле боло берет. Кадр маселесин абдан жакшы айттыңыз. Себеби азыркы кадрлардын билими жетишпейт. Ушул жерде мына көп кадрларды көрүп атам. Ката жазышат, кыргыз тилин билишпейт, кыргыз тилинин эрежелерин билишпейт. Үчүнчү маселем, ооз ачыруу. Президенттик ооз ачырууга жалаң сот, прокурор, аким чакырылат экен, туугандар. Мени чакыргандан барбайм. Себеби баламдагы майда чиновниктердин катарында ата ушуга келесизби дегенен жок. Сен ушу президенттик ооз ачырууга колунда жок адамдарды чакыр дейм. Үчүнчү, карыз. Өткөндө Садыр Нуркожоевдун айтканын угуп калдым эле. Биз карызды төлөп кое беребиз. Азыр немебиз жетет. Кудуретибиз. Бирок процент болуп атат деп. Мен ушу карыз төлөгөнгө калганда бардык Кыз-Көлдүн пенсионерлерин колунда барларды чакырат элем. Бирден пенсия алуучу мамлекеттин карызын өткөзүп берели. Так, төртүнчү, этика. Мына көрдүңүз. Ушул этикабы. Губернатор чогулуш өтүп атат, баары чыгып кетти. Бешинчи, путевка деген бар балам, бизде. Мен 31 жыл директор болуп иштепмин, мектептин директору болуп. 6 жыл муалим болуп иштедим. Өткөндө путевкага барсам, тиги немеге, профсоюзга. Агай, сиз иштебей калдыңыз, эми сизге путевка жок деди. Сосотко бардым, соцзащитке бардым, жок.
аяған жоқсыңар. Анткени мына сенин 8 кудан болса 8 кой соёп алгын. Анан дагы чакырып алып 1 жылды соёп. Ага келбейт мына. Ошол нерсени карап койсоң. Рахмат. Кийинки суроо. Assalamu alaikum, elekillere. Menin bir sorum 2024 yılı Irıs Ayıl Ökmötü'nün kunasız jayit dep 16 hektar jerge dokument jasalıp oşol jer hazır transformasiya bolboston jer berilbey turat da. Şunu kim çeçip kim koyat departament arkılуу biz dokumentlerdi rastladık ile. Kooperatif tüzüldü 8 semyadan. Oşon men hazır bunu жаңы айыл өкмөт bunu başkadan жасайсыңар деп нема кылып атат. Кипражем bu немелерди баарын чыздырып дарай бойдан турат да. Анан экинчи вопросум мынау Кызкөл айыл өкмөтүндө муниципалдык ишкананын иштебей жаткан. Аны кантип иштетсек болот? Ошол ишканада иштедим, мына 9 ай трактор оңдоп, тракторист болуп, кар күрөп, башка кылдым. Ушул убакка чейин чече турган адам болбой атат. Мен айлыгым ала элекмин. 9 айлык. Андан 5-6 жыл мурун оңдоп берген тракторумдун да айлыгы жок. Келсең, ага бар, буга бар. Чече турган адам жок. Хорошо, түшүндүм. 12 гектар боюнча ким Дамир Садырбекович өзүңүз карап чыгыңыз, жана кооператив боюнча кандай иш алып бараттыр деп. Анан азбияктан мына трудовой инспектор канаки. Трудовой инспектор. Трудовой инспектор эмне караң? Эмнеге келген жок? Эмнеге чогулушка келген жок? Түшүнүк катын берилди да, сунуш берилди да. Азыр анан бияктан ошол немени аксакалдын арызын алалы да, ошол жана трудовой инспекцияга берсин. Эмне себептен жанагындай берген айлыктардын баарын ала албай жүрөт да. Так, кийинки суроо. Саламу алейкум, туугандар. Жалпыңарга рахмат. Денсаулыгыңар чың болсун, каларым. Жакшы чогулуш болуп атат. Өнүгүү деген иш болот. Менин көйгөйүм, мен фамилиям Шермат Бирсалы, Кызкөл айыл өкмөтүнүн Кызылгы айылын кыштагынан түшкөнбүз. 92-жылы Красный болуп көчүп келип, анан бул Кашкатерек деген айылга келип конушта болуп калганбыз. Анан сугат жерибиз бар эле, ошо дыйган ошо элдердин атынан келдим да. 280 түтүн эле. Эми андан көбөйүп калды. Ошо үлүш жерибизди сугат, үлүш жерибизди бербей атат да мына неме өкмөт. Анан анча-мынчалар байлар митамирактар алып алган. Анан кыскарып кетти, эми 182 калганбыз. Эми ушуну кандай чечип бере аласыз? Сизде гана өтүнүш калды. Сиз арызыңызды берип коюңуз, сугат боюнча биз ошону карап чыгалык баарынан. Арызыңызды бериңиз, хорошо? Арыз бериңиз. Арыз бергенмин. Мында Кушбаков деген бала бар эле. Ашим деген. Ошол маалда бергенбиз. Жок, арызды жаңы жазыңыз азыр. Дагы жазайынбы? Дагы жазып туруп берсеңиз, мен өзүм ошол жактан тапшырмаларды берем. Мен эми убактым жетпей. Дагы бир нерсем бар, дагы бир. Эшиктин алдында бар ошол жактан арыз кабыл алуучу балдар бар. Бекболот. Эми мына жерде мына юридический помощь боюнча мына отурат бияктан азыр. Чакырып барып көрсөтүңүз жактан. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Жалпы жыйындын катышуучулары. Мен Чымчыкжар айылынан Тойчуева Тазагүл Адылбековна, айылдык кеңештин депутаты. Биздин Чымчыкжар айылынын өтө орчундуу маселелеринин бири бул таза суу маселеси. Көп жерлерге кайрылдык. Биздин Ырыс айыл өкмөтүнөн бөлүнүп берилген даяр шлангабыз бар. Ошону жаңылап берүү үчүн көптөгөн жерлерге кайрылдык. Майнап чыкпай атат. Сиз жакшылап бир тапшырма берип койсоңуз, сиз азыр тапшырманы ушул жерге бергенден кийин ушу башын ийип анан аткарабыз деп алышып, анан кийин жок укпай калабызбы деген дагы бизде коркунучтар болуп атат. Ушуну бир карап койсоңуз. Экинчи суроо суранычыбыз бар.
Бизден ушул колоттордун түгүндө жашаганыбыз үчүн Чымчыкжар айылында сел тынымсыз эле жүрүп турат да, жыл сайын эле жүрөт мындайча айтканда. Өзгөчө кырдаалдарга кайрылып кетет элем. Ушул бизде недавно болду неме сел. Сел арыктарды жашоочулар Кызыл Китебине кошуп, Кызыл Китепте ажыратылып коюш керек экен эле, тосуп алышкан кашаларын. Ошону ачып беришсе. Өзгөчө кырдаалдарга мен тапшырма берет элем, ошону сиз дагы жакшылап көзөмөлдөп койсоңуз. Үчүнчү маселебиз болсо алыш маселеси. Биз азыр жакшы жамгыр болуп эч нерсе билинбей атат. Жайындасы болсо биз чөлгө айланып калабыз. Таза суубуздан эч нерсе жок. Сиз таза суу боюнча кайталап атпайсызбы? Хорошо. Хорошо, түшүндүм. Таза суу боюнча ким Талай Долдоевич эмне экен? Айтыңыз. Ошол алышты өзүңүздөр барып бир көрүп келсеңиздер болот. Жан жааганда жырылып кетет дагы, ачылып кетип, бизде суу калбай калат. Жайындасы экен эгиндерибиз кургап калат. Анан мунул жакында бизге жол курулуп атат да, асфальтталып атат. Ошол биз азыр буларга неме кылып атабыз, баягы сууну чачыңыздар, элдер чаңып атат депчи. Ал 7 километр алыстыкта барып, ошол немени толтуруп келиш үчүн дагы ошол алышыбыздан азыр бир тамчы сууну элдер башка жактагы айыл өкмөттөгүлөр уже неме эгиндерин сугарып бүтүштү. Бизде 1 грамм суу дагы сыпыр келе элек. Ушунда карап кой. Таза суу боюнча. Бизде азыр каралып атат, 27 жылга киргизели, 202 айылдын ичинде да. Бардыгын бир малда кылыш кыйын экен да. 27 жылга киргизели. Бу колоттогу тынымсыз өкөм ким эмне себептен мындай? Кайсы немеде турабы? Красный зонада турабы? Тилекырдым бул жерде өткөндө ошо сел Сугат каналынан ашып түшкөн, ошо толуп калган экен. Азыркы учурда ошо толгон жерлери жергиликтүү бийлик тарабынан тазаланды. Сугат суу каналы ошол Ооско карайт. Анан алар болсо азыр ошо арыктын боюндагы дарактарды кыюу иштерин жүргүзүп жатат. Ошо бүткөндөн кийин толугу менен тазаланат. Качан бүтөт? Аны Оостор айтат, суу чарба. Качан бүтөт? Тиле Кыдырмаевич, ал жерде кечекиде келип биз жардамды бергенбиз сел түшкөндө жеринен. Анан бул эже айтып аткан жер сайдын боорунан дикий забор деп коет. Сайды бойлоп өзүбүз жылда тосуп беребиз. Кечекиде мына жан чачынын көп жаганына байланыштуу суунун нугу бир нугга келгенден кийин биз кайра тосуп беребиз, элдерге суу берилет кадимгидей. Жана алышта суу жок болот дейт. Эмне болот бул? Ошо алышта боюнча да ошо сайдын жээгинен эле буруп беребиз да биз. Шагылдар тосуп. Уже эртең бүрсү күндөрдөн тосуп беребиз. Себеби суу бир нугуна келди. Эмне буга чейин бурган эмес? Эмнеге азыр айткандан кийин бурабыз атасы? Ал мындай Тилек Текебаевич, биз жылда эле буруп келебиз. Мына элдериңиз, мына өкмөт дагы өзү курста билет. Жылда эле берилип келген. Кечекиде катуу жаан жааганда биз тоскон сайын кайра жырып кете берет ал жердичи. Ошого суу жаан чачынга, погодага жараша карап туруп анан тосуп беребиз. Жылда суу берилип келген жер бул жерде. Мына бир тамчы суу жок деп атат. Ошонун баарын тегиз карагыла, түшүнөрүңбү? Макул, жарайт. Кичинекей плотина куруп берсеңиз дагы болот, ошону жыл сайын эл кыйналат да, жашасын эл кыйналат. Эмчес. Ошону карап чыккылачы, өзүңөр жана плотинасын баарын тең карап, ошо титулуңарга киргизесиңер, мына чогуу комиссия барып карап чыккыла. Урматтуу жыйын катчылары, мына чогулуш бүтөрүнө 2 мүнөт калды. Ошол себептен айтпайм, эшиктин алдында неме турат, арызыңарды бергиле. Биз 1 саат 1де бүтүрөбүз. Биз себептен кийинки чогулушубузга бул телевидение баарын тең дайындашыбыз керек. Урматтуу губернатор, менде бир сунуш бар, ушуну угуп коем. Айтыңыз. Мында мен Сарбулак айылынын тургуну болом, пенсионер. Мына бизде мына айыл өкмөттө не кылыш керек? Айыл өкмөт не иш кылат? Мен ушуну билгим келет да. Айыл өкмөттү ким шайлайт? Азыр мурун депутаттар шайлайт эле, туурабы? Азыр аким шайлайбы? Ошол үчүн бизге айыл өкмөткө мынау өзүңүздүн айылдан шайлап берсеңиздер. Дайрадан шайладыңыздар. 5 ай 6 ай иштеп кетип калды. Кийин ачыдан келди, 1-2 ай иштеди, бу кетип калды. Азыр эми мына биздин Карабулактын айылда убактылуу окшойт. Беките элексиңерби?
Eğer bekitelek bolsoňar, Bu ekинчи микрофондо тургандар келип арызыңар жазып берле. Арызыңар жазып кое берле. Эшиктин алдында арызыңар жазып койгула, арызыңар каралат. Өтүп ошол жака арызыңарды жазгыла. Бүттү. Арызыңарды эртерээк жазып берле. Арызыңардын баары тең каралат. Уктук атасты. Андай эмесе, урматтуу жыйын катчылары, ушуну менен бүгүнкү жолу ушу согуна чыкты. Көтөрүлгөн маселелер боюнча протоколго жазылды. Иш чара түзүп, бекитип аткарууга алабыз. Катышкандарыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү жыйын жабык деп жарыялайсың. Рахмат барыңыздарга.